Менталдык арифметика тармагында эң алгач кытайлар ийгиликке жетишкен. Мындан 500 000 жыл мурда кытайлар атайын эсептөөчү абакусты ойлоп табышкан. Бүгүнкү күндө дүйнөнүн 56 өлкөсүндө 5 миллиондон ашык бала менталдык арифметика тууралуу билим алып келишет. Биз сиздерге алдыда дал ушул тармак тууралуу кененирээк маалымат айтып берели. Менталдык арифметика бул тез эсептөөгө үйрөнүүнүн байыркы ыкмасы. Бирок бүгүнкү күндө мугалимдер муну колдонуп, тез эсептегенди гана эмес, ойлонууну өнүктүрүүгө да аракет кылышууда. Ыкманын өзү баш мээнин 2,5 шарларын бирдей иштетүүгө такалат. Сол жак мээ логикага, сүйлөөгө, анализ, рациондуулукка жооп берет. Оң жак мээ болсо кыялдарга, элестетүүгө, спонтандуулукка жооп берет. Эки мээни тең иштетүү менен укмуштуудай ийгиликтерге жетүүгө болот. Мы с вами учимся устному счету. Приступая к изучению ментальной арифметики. Ментальная арифметика – это одна из ведущих методик развития. Биз 4 жаштан 16 жашка чейинки балдарга өз потенциалын өстүрүүгө, креативдүүлүгүн жана татаал эмес кызыктыруучу сабактардын жардамы менен аң сезиминин тездигин жогорулатууга жардам беребиз. Окуу мезгилинде окуучулар 10-12 баскычтан турган деңгээлдерден өтөт. Ар бир баскыч 3-4 айга созулат. Сабактар жумасына 1-2 жолу болот. Натыйжада 1-1,5 жылда бала акылы менен 4-5 орундуу сандардан турган ар кандай эсептерди эсептей алат. Окутуу илгери счет машинага окшогон абакус аттуу куралдын жардамы менен өтөт. Абакус бул менталдык арифметикага үйрөтүүчү негизги курал. Алгач бала сөөктөрдү эки колунун жардамы менен жылдырып, физикалык жактан иштөөгө үйрөнөт. Акырындык менен абакус элестин бир бөлүгү болуп калыптана баштайт. Натыйжада балдар элестетилген эсепчиге толук таянып, эсептей баштайт. Баланын максаттуу, туруктуу, өз алдынча болууну кааласаңыз, менталдык арифметика айтылган сапаттарды дагы өнүктүрөт. Мен атым Медина, мен 7 жаштамын. Мен арифметикага бир айдан бери келип атам. Колумда турган бул абакус. Бул разделительный линиясы. А булар бусинкалар. Бусинкалар үстүнгү бусинка. Мына бусинкалардын аты бусинки друзья, а бунуку бусинки братья. Менталдык арифметиканын негизги принциби болуп, баш мээдеги 2,5 шарчанын бир убакта иштеши эсептелет. Өз интеллектисин менталдык арифметиканын принцибинде өстүрүү менен балдар инсандын мындан аркы ийгиликтерине жана чыгармачылык өнүгүшүнө катуу негиз салышат. Япония менен Кытайда менталдык арифметика мектеп программаларынын милдеттүү предмети болуп эсептелет. Башка өлкөлөрдө факультативдик сабактар катары өткөрүлөт. Балдардын өзү абдан пайдалуу экен. Келип эле ушул уже 4-чү сабакты өттүк. Мектепте дагы математика эле эмес, башка сабактардан дагы кызыгуусу күчөп калды. Анан өзү уже кошуп, эсептеп, сандарды анан күнгө үйдө дагы 1,5 сааттан өзүбүз сабак кылабыз. Результат аябай жакшы болуп атат. Менталдык арифметика сабактары балдардын төмөнкү жөндөмдүүлүктөрүн өстүрөт. Математикалык мүмкүнчүлүктөрүн гана эмес, өз алдынча болуунун, көңүлдүн, тырышчаактыктын өнүгүүсү, мектептеги жетишүүнүн жогорулашы, жеке сапаттардын өзүнө өзү ишенүүнүн жакшыруусу, өз алдынча чечим кабыл алуу жөндөмдүүлүгүн, көңүл бөлүү концентрациясын, сүрөткө тартып алгыдай эс тутум, маалыматты тез кабыл алуу, өзүнө болгон ишеним, чыгармачылык, аң сезим, элестетүү жана көрсөтүп берүү. Демек, менталдык арифметиканы өздөштүрүү менен балаңыз өзүнө болгон ишенимин жогорулатат жана бир топ аракетчил болууга тырышат. Элнура Калыкова, Эрлан Баястанов, НТС.